Социалдык тармактагы баракчаңыз мүнөзүңүздөн кабар берет. Психологдор өздүк баракчага жүктөлгөн сүрөттөр ээсинин мүнөзүн жана белгилүү бир убакыттагы жан дүйнөсүнүн абалын чагылдырып бере алат дешет. Белгилүү виртуалдык альбомуңузду барактап, кандай адам экениңизди аныктап алалы. Бул Алыстава каналы, бизге жазылууну жана лайк басууну унутпаңыз. Анда биз баштадык. Жалгыз түшкөн сүрөтүн көп жүктөгөн адамдар чыныгы жүзүн ачуудан коркпогон, өзүн кандай болсо ошондой кабыл алгандар. Булар кемчиликтерин жашыруудан тартынышпайт, же тескерисинче сулуулугун, келбетин, жетишкендиктерин баса белгилеп көрсөткүсү келгендер. Балдарынын сүрөтүн көп жүктөгөндөр бардык нерсе экинчи планда, балдарым менин бактым дегендер болушат. Баракчанын басымдуу бөлүгүн жакындарынын, досторунун сүрөтүн ээлеген колдонуучулар жалгыздыктан корккондор. Анекдот, тамаша, афоризмдерди көп жүктөгөн колдонуучу өзүнө тарткысы келет. Бул адамдар жашоодо акылдуу, көп нерсени билүүгө кызыккандар. Алар менен маектешүүдө кызыктуу болот. Өздүк баракчасы бош, 2-3 сүрөт жүктөлгөн адам жалкоо, төнт, көп ачыла бербеген адамдай көрүнөт. Чындыгында андай эмес. Мындай баракчанын ээси эмгекчил, туруктуу, бир нерсе менен алек болгон адам. Ал виртуалдык эмес, чыныгы жашоону баалайт. Кымбат унаалар, таңгак акчалар, кымбат асем буюмдардын сүрөттөрүнө толгон баракчанын кожоюну өзүн башкалардан өзгөчө жакшы көрөт, байлыкка, ийгиликке умтулгандар болушат. Жумуш ордунда, кабинетинде түшкөн расмий сүрөттүн ээси өзүнө толук ишеним арта элек колдонуучу. Жаратылыштын сүрөтүн көп жүктөгөндөр тынч жашоону самагандар. Тамагаш, идиш-аяк, гезит, журнал, музыкалык аспап сыяктуу сүрөттөрү көп баракча ээсинин ошол нерсеге болгон кызыгуусунан, максатынан, хоббисинен кабар берет. Бул Алыстава каналы. Бизге катталууну, лайк басууну унутпаңыз. Жана ошондой эле биздин каналдан дагы эмнелерди көргүңүз келет? Биздин комментарий бөлүмүбүзгө жазып койсоңуз болот.